Kırgızların iskustosuna еңбек сіңірген ишмер, Kırgız Respublikasının el artisti, Ардақ белгісі, 3. darajadagi Manas, 2. darajadagi Manas ordenlerinin iyesi Gennadiy Sadırovich Bazarov'ın aykelin açu azemine hoş geldinizler. Gennadiy Bazarov Kırgız kinosun Kırgız keremeti degen tankka tatıtkan өлкөбүздүн чыган кино режиссерлорунун бири экендиги баарыбызга маалым. Ал өзүнүн чыгармачылыгы менен эле эмес, өзүнүн таза жашоосу менен да элге үлгү экендигин, үлгү тутаарлык инсан экендигин баарыбыз билебиз. Мына ушундай адамдын ысымын түбөлүккө калтыруу максатында Кочкор районунун жергиликтүү мамлекеттик бийликтери анын атын кинотеатрга берип, айкелин театрдын алдына орнотуу чечимин кабыл алып отурушат. Бул үчүн Генов айкелин жакындары бийлик өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билдирет. Ушуну менен катар, ыраазычылыкты Кыргыздын чыган уулунун чыгармачылыгын, бийик адамгерчилик сапатын жогору баалап, ушул салтанатка алыс жакындан келген байкебиздин кесиптештерине, жалпы эле маданият өкүлдөрүнө, жолдошторуна, чыгармачылыкты баалаган жалпы эле инсандарга рахматыбызды айтып, таазим кылабыз. Мындай чечим менен Геннадий Садырович Базаровдун атын жекеле унутулбай тургандай кылуу максатында эмес, анын ким экендигин таануу менен аркасынан дагы өзүндөй чыган чыгармачыл жаштардын чыгышына өбөлгө түзүлдү десек жаңылышпайбыз. Дагы бир жолу ушул чечимди кабыл алган жергиликтүү кеңештин депутаттарына, Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилигине, чечимди ишке ашырууга көмөктөш болгондордун баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ушул эстеликти ачуу аземине биринчи сөздү ушу Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчиси Аким Чоткараев Камил Алиаскаровичке ыйгарсак. Саламатсыздарбы, урматтуу Геннадий Базаров Садыровичтин айкелин ачуу аземинин катышуучулары, кадырлуу коноктор, жалпы бүгүнкү аземдин салтанаттын катышуучулары. Геннадий Базаровду эми ким билбейт, өзүнүн кесипкөйлүгү менен, ишмердүүлүгү менен, кыргыз элине кылган кызматы менен кыргыз элине эмес, баардык коңшу өлкөлөр жана башка өлкөлөргө таанымал инсан десем жаңылышпайм. Канчалаган тасмасы менен таанымал. Бул Геннадий Садыровичтин атын жөн эле китептен жана башка жерден көрүп окуп койбостон мындай кинотеатрдын атында берип отурабыз. Андан сырткары айкелин дагы ушул жерде канчалаган элдер келет, канчалагандан элдер өтөт. Ошолор эстеп жүрсүн деген таризде ушундай айкелин орнотуп, ушул жакын туугандары жакшы көмөк кылып отурушат. Андыктан мен өзүмдүн атымдан, жеке өзүмдүн атымдан жана Кочкор райондук мамлекеттик администрация атынан ушул айкелинин тургузууга жардам берген тууган тушкандарына, жакындарына өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Ушундай инсандар, балдар атасын тегин жоктотпой, ушундай иш-чараларды алып барып жүргөн инсандар болсун демекчимин. Баарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Келгениңиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат, Камил Алиаскарович. Эндиги сөз Маданият министрлигинин кинематография департаментинин директорунун орун басары Асаналиев Маратбек Жумабековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу салтанаттуу аземдин катышуучулары жана коноктору. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2 даражадагы Манас орденинин ээси, автордук кинонун негиздөөчүлөрүнүн бири, кинорежиссер, сценарист Базаров Геннадий Садыровичтин эстелигинин ачылышында жолугушуудабыз. Геннадий Садырович 1942 жылы Нарын облусунун Ат Башы районунда жарык дүйнөгө келген. Эмгек жолун 1959 жылы Кыргыз фильм киностудиясында оператордун ассистенти болуп,
баштап кийинчерээк режиссердун ассистенти болуп эмгектенген. 1961-67 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтунан билим алып, Саманчынын жолу толук метраждуу көркөм тасмасын дипломдук иш катары жараткан. Окуп жүргөндө «Молитва» жана «Пауза» кыска метраждуу кино новеллаларын тарткан. Геннадий Базаров таланттуу кинорежиссер, коюучу, сценарист, прозаик, график катары башкалардан өзгөчөлөнтүрчү. Ал Саманчынын жолу, Уктурма, Көчө, Каныбек, Биринчи, Зеница ака, Заговор, Аномалия, Метаморфоза, Жаннат, Нонсенс, Ноктюрн сыяктуу көптөгөн көркөм тасмалардын сценарийин автору жана режиссеру. Толук метраждуу тасмалардан тышкары Периштенин күнү, Антрак, Түндө, Интервью между дублями, Айтматов, Гүлсара, Жазуучу, Оркестр, Сказка об искусстве сыяктуу көркөм кыска метраждуу жана даректүү тасмалардын автору болгон. Анын Саманчынын жолу тасмасы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизине тартылып, Кыргыз киносунун алтын фондуна кирген. Бул тасма улуу атамекендик согуш жылдарында СССРдин бардык элдери менен бирге Кыргыз элинин улуу эрдигини мисалында тартылып, бүгүнкү күнгө чейин жаш муундардын адеп акылактык жана руханий тарбиялоонун жаркын үлгүсү болуп саналат. Эгемендүүлүк жылдарында Базаровдун автордук киносунун туу чокусу анын биринчи чоңдор үчүн баш калкалоочу жай жана Аномалия тасмаларынан турган Заговор уникалдуу тетралогиясы болуп саналат. Бардык тасмаларда режиссер көрүүчүлөргө өзүнүн түшүнүгүн, заманбап жашоого болгон көз карашын сунуштап келген. Геннадий Базаров өзүнүн эмгеги аркылуу Кыргызстандагы жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү кесиптештеринин жана көрүүчүлөрүнүн арасына таанымал жана урмат-сыйга ээ болгон. Улуттук кино искусствосундагы мыкты жетишкендиктери үчүн ал СССРдин жана Кыргыз Республикасынын бир нече абройлуу сыйлыктарына татыган. Геннадий Базаровдун жаркын элеси элибиздин чыгармачыл интеллигенциянын жана жакындардын арасында түбөлүккө сакталат деп ишенебиз. Чоң рахмат, Маратбек Жумабекович. Эми Камил Алиаскарович, Маратбек Жумабекович, келсеңиздер, айкелди ачып алалы. Market martı da var. Martında da karasanız var. Следующий işte öğrendi.